Саламатсыздарбы, жамааттык медианын эфирин баштайбыз. Жана эл соол берүүсүнүн бүгүнкү коногу жалпы хирург жана ургенттик терапевт Эрмек Исмаилов жана биз дарыгер активист менен биргеликте постковидтик абал тууралуу сүйлөшөбүз. Деги эле соңку абал, жагдай жана Эрмек мырзанын кылып аткан иштери жана азыр эле өлкөнү кыдырып пикир алмашып жүрөт дарыгерлер менен. Ал тууралуу да сүйлөшөбүз. Андыктан сизде эгер ошол ковидке байланыштуу азыркы сасык тумоо менен ковидтин ортосундагы кандайдыр бир белгилер, деги эле ошол постковидтик абал тууралуу жалпы суроолор болсо, же болбосо Эрмек Исмаилов тууралуу дагы суроолор болсо, бизге комментарийге калтырсаңыз болот. Биз Facebook'та жана Instagram'да түз эфирдебиз. Кош келипсиз. Саламатсызбы, кош келдик. Эрмек мырза. Мына кече эле Баткенден учуп келдиңиз, Кечинде. Ооба, кечинде келдик. Жакшы барып келдиңизби? Ооба, буюрса жакшы. Андан мурда Таласка барып келдиңиз. Бишкектеги дарыгерлер менен да кандайдыр бир жолугуш өткөрдүңүз. Ушундан баштабайлыкпы? Эмне иш аткарып атасыз азыр? Бул кандай долбоор? Бул открытое медицинское сообществонун колдоосу менен, фонд Соростун колдоосу менен жана Кыргыз медициналык академиянын жардамы жана Минздравдын приказы менен уюштурулуп жаткан долбоор. Бул 4 организация биригип ушундай биздин каталарыбыздан үстөн иштөө максатында биз ушул 3 регионду тандадык. Бул Нарын, Талас, Баткен. Себеби бул мындай орусча айтканда отдаленный региондор болгон үчүн ошол 3 регионго барууну чечтик. Бул жерде биздин максат ошол жердеги дарыгерлердин кемчилигин издөө максатында эмес, эгер кандайдыр бир катачылыктар же суроолор алар тараптан болсо, биз ошол катанын үстүндөн иштеп, кандайдыр бир туура жыйынтыкка келүү максатында жасадык бул жумушту. Себеби буга чейин баары эле айтып жатат, бизди текшерип эле жатат деп дарыгерлерчи, текшерип эле жатат, бирок мындай кайсыл жерде чындык бар экенин айткандар аз депчи. А биздин максатыбыз болсо ошол бир туура бир жагдайды, туура жолду көрсөтүп, ошону тажрыйба алмаштырып, анан бир ойго келүү максатында биз ушул иш араны уюштуруп жаткан учурубуз. Мисалы ал жерде дарыгерлер эмнени талкуулашат жана кандай тажрыйба менен бөлүшүшөт? Эмнелер айтылды? Сиз мисалы өзүңүзгө белгилеп ала турган нерселер, мындай бир маанилүү нерселер. Биринчи иретте бул албетте бул дарыгерлердин көйгөйү, бул биринчи толкундун маселеси тууралуу көбүнчө талкуу болду. Бул дегени жанагы биринчи толкунда жеке коргоочу каражаттардын жетишсиздиги болуп калгандыгы, андан соң Бишкек шаарындагы биздин агайларыбыздын байланышка чыкпай калганын тууралуу эң көйгөйлүү маселелер ошолор болду. Анан ошо дарыгерлер ооруп калып, өздөрү жардам ала албай калган учурлар тууралуу да маселе болду да. Мисалы үчүн дарыгерлер, биздин шаардагы дарыгерлердин ошо байланышка чыкпай калган себебин мындай айтып кетким келет. Бул Бишкек шаарында дагы абдан көп оору болгондуктан, анан өздөрү дагы ооруп калгандыктан тилекке каршы байланыш ошол учурда болбой калды. Анан жеке коргоочу каражаттардын жетишпей калгандыгы, бул менимче биринчи толкунга биздин мындай сапаттуу даярдана албай калганыбыздын маселелери болду да, ошол көйгөйлөр тууралуу маек курдук алар менен. Мына бүгүн эле мен жаңылыктардан, соңку 2-3 күндөн бери жаңылыктардан бүгүн дагы аябандай көп маанилүү маалымат катары айтылып атат эл аралык басылмаларда. Европада аябандай ковидтин оор түрү менен ооругандар көбөйүп катталып атыптыр. Мисалы Грузияда болсо министрлик үлгүрбөй жана абалды жайгара албай калдык деп айтты. Андан сырткары Британияда, Англиянын ичинде мутацияга кабылган ковидтин бир аз башкача формасы болуп, көп өлкөлөр Англия менен болгон карым-катнашты, азыркы самолет учактарын жана башка транспорт байланыштарын токтотту вактынча. Кыргызстанда дагы ушул ковид кайра толкуну болот дегенге кандай маалыматтар бар жана анализдер бар? Менимче бул кайра толкун болуунун бир байланышы, бул биз өзүбүз жарандар ошол эрежени сактайбызбы, сактабайбызбы, ошого байланыштуу деп ойлоймун. Албетте мен сиз айткан маалыматтарды да кече мен дагы окудум.
70% Британияда бейтаптар оор түрүндө өткөрүп жаткан мутация болгондуктанчы бизде деле ал мутация болушу мүмкүн, бирок тилекке каршы бизде ошол мутация болуп жаткан эмес тууралуу мындай мындай лабораториялардагы жок деп айтсам болот да. Азыркы учурда биз коронавирус илдети барбы же жокпу, ошол гана жагдайда аныктай алабыз. Мутация боюнча бул бир гана ошол чет элдик мамлекеттерден билбесек башка биле албайбыз. Андан соң бир дагы коркунуч болушу мүмкүн, эгер ошол жактан бизге ошо коронавирус илдети, мутацияланган коронавирус илдетине чалдыккан бейтап келсе, бизде жуктуруп ошол мындай оор абалга алып келип, балким башка формасы менен ооруп элибизде кайра толкундар, жаңы толкун болушу мүмкүн. Бирок ошого биз жарандар баардыгыбыз баягы коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптардын санынын аздыгына карабай ошол толук эрежелерди сактап жүрүүнү биз мындай кабыл алсак деп ойлойм да. Сиз демек кандайдыр бир өлкөгө кирип аткан адамдардын агымын чектөө керек же болбосо көзөмөлдү күчөтүш керек дегендерге киресизби? Ооба, менимче чектөө киргизе албасак дагы, бирок ошол мындай көзөмөлдү күчөтүп, баягы мисалы үчүн азыр Россияга учуп баратканда сөзсүз түрдө ПЦР анализ тапшырып жатпайбы? Бизге деле ошондой ПЦР анализ менен тапшыртып, андан соң келүү мындай бир эрежелерин киргизүү керек деп ойлойм да. Ошол жерде ПЦР ошол Россияга бараткан мигранттар тууралуу да кичинекей бир формалдуулук тууралуу сүйлөп кетеличи. Бул да болуп аткан иш. Мисалы ошол бараткандар азыр ПЦРди тапшырардын алдында мисалы мурдун спирт менен чайкап туруп же болбосо кандайдыр бир жанагы атайын дарылар менен же болбосо ушул антисептикке окшогон дарылар менен мурдун көңдөйүнү обработка кылып туруп анан тапшырып терс чыгышын же болбосо терс чыкты деген кандайдыр бир тактамаларды жасалма жол менен жаздырып алып кеткендер болуп атат да. Ушундай формалдуулук жөнүндө кандай пикирдесиз сиз? Бул мен дагы угуп калдым мындай окуялар боюнча. Менимче бул кандай десем, абдан туура эмес көрүнүш, жарандык жоопкерчилик. Себеби балким өзү ошондой анализди алып сыртка чыгып, эгер аныкы мисалы үчүн положительный болгон болсо, ошол жерде мисалы үчүн самолетто олтурган 200 адамдын ден соолугуна ал мындай кандай десем туура эмес иш жасап жатат да. Бул кылмыш деп деле айтсам болот да. Себеби балким ошолордун арасынан бирөөсү ошентип жасалма жасаган бейтаптын оортун жууп кала турган болсо, балким каза табып кала турган болсо, ошол жоопкерчиликтүү болот да. Ошондуктан менимче бул абдан туура эмес көрүнүш. Кайрадан ушул сиздин активисттик же болбосо ушул ыктыярчылык деп коебузбу, ошол иштериңизге өтсөк, сиз ушул ковид Кыргызстанда аябай оор мезгилде жана апат болуп аткан жай мезгилинде көптөгөн мындай бир адамдарды уюштурганга же болбосо ошол ыктыярчылар менен биргеликте иш алып барып жүрдүңүз. Анын бири ошол Телеграмда атайын каналдарды ачып, жана дагы башка каналдарда кирип өзүңүздүн кеп кеңешиңиз менен бөлүшүп аттыңыз. Эч кандай мисалы башка дарыгерлерге окшоп өзүнүн иши менен эле алектенбей, мисалы активдүү эмне десек болот, мындай маалымат таратуу жана ушул элдер менен пикир алмашууну өткөрүп аттыңыз да. Ушул кандай жыйынтык чыкты жана бул боюнча кандай бир министрлик же болбосо мамлекет, өкмөт өзүнө дагы бир нерсе ачтыбы? Мисалы ушундай нерсе керек экен, маалымат таратуучу дагы ушундай бир эле жанагындай байланышуу жолдорун өзгөрдүбү бизде абал? Ооба, бул Telegram каналдын ачуу иштетүү максаты бизде бул бейтаптарга жардам берүү максаты болгон. Ошол учурда биринчи толкунда бизде кеминде бир 100 000 200 000 деген адам Бишкек шаарында ооруп жатканда, эл кайсы кимге барарын кайрыларын билбей калып, анан ошол интернетте кандай маалымат болсо баардыгын баягындай кабыл алып баштады да. Бирок туурабы туура эмеспи маалыматтарды кабыл алып, көптөгөн баягы өздөрүнүн ооруларын күчөтүп алган учурлар болду. Тилекке каршы бир гана дарыгерлер эмес, башка адамдар, ошо медицинага тиешеси жок адамдар дагы бул дарыны ичкиле, тиги дарыны ичкиле деп бейтаптарга залалдыгын келтирип жатканда, биз ошол учурда биз Telegram каналыбыздын ачканыбыздын себеби ошол адамдарды укпай бизди уккула, биз туура маалымат берип атабыз деп бир
30га жакын дарыгерлер менен биргеликте ошол маалыматтарды таркатып жаттык да. Башында биз ойлогонбуз баягы эми 3-4 бейтап эле жазса ошолорго кеңеш беребиз деп ойлогонбуз да, бирок 200 адам катталган чатта бир 2 жуманын ичинде 15 миңге чейин көбөйүп кетти. Кошумча биздин башка кесиптештерибиз ачканда аларда 100 миңге чейин барып кетти да. Аларга болсо Казакстан мамлекетинен да кошулуп бизге, аларда да ошондой болду да, толкунда эч ким кимге кайрылганын билбей, ошо Телеграмда канал бар экен десе, алар казакча жазып, биздикилер казакча билгендер казакча жооп берип, бирок акырында күчү жетпей, ошо силер казактар өзүңөр ачкыла деп аларга биз кеңеш берип, алар ачып башташты да. Анан мамлекет тарабынан эми чынын айтсам биз тарапка мындай кайрылуулар болгон жок. Алар бирок жыйынтык чыгарып алды деп ойлойм, себеби келечектеги биздин медицинабыз бул ошол телемедицина, онлайн медицинага кааласак да каалабасак дагы убакыт менен өтө турган мындай бир кандай десем белги болуп калды. Бар адамдардын саны өстү. Мисалы кээ бир адамдар жеңил желпи менен дагы мисалы убакыт алышат. Ошондой азыркы 100 деп коебузбу? Ошол мисалы ошол кызматтарга кошумча да башка кызматтар, мисалы эң оңой жол ушундай Telegram же WhatsAppга окшогон аянтчаларга мамлекет дагы келүү туурабы деп атам да. Анан жакындан бери ошол Кыргызстандагы ошол саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен ошол кандайдыр бир видеолор дагы YouTube каналдагы иштеп, мындай активдүү маалымат таратып атканын көрүп атабыз. Анан ушул жана сиз ошол кеп кеңеш берип атам деп атпайсызбы? Анан дагы талкууларды өткөрүп атасыз. Кантип ошол өзүңүздүн жумушуңузда жетишип атасыз? Же сиз дарыгерлик жумушуңузду кыскартууга туура келдиби? Жакшы суроо экен. Бул жерде албетте бул бардык жумушту бир калыпта алып баруу аябай татаал экен. Башында мисалы үчүн ошол биринчи толкун башталганда чын айтсам мен баягы биздин хирургия тарабындагы жумуштар, алар бизге токтоп калган болчу, ошол учурда үйдө отурган учурда кеңеш берип жатканмын. Бирок акыркы убакытта ошол баягы чет эки жакка чыкканыбызга байланыштуу мен ал жерде кеңеш берүүм бир аз азайды, бирок ал жерде мындай координация, дарыгерлер менен сүйлөшүп, кандайдыр бир жалпы маалымат болсо ошолор менен бөлүшүп, анан мен жокта ал башка дарыгерлер да кеңеш берип жатат да. Бул жерде эң маанилүү нерсе экен, мен ушул түшүндүм. Бул баягы бир команда менен иштешип, ошол ой пикирди алмашкан туура экен деп ойлодум. Пикирлештер болуш керек. Пикирлештер болуш керек. Себеби пикирлештериң болбосо, ар бир дарыгер өзүнчө маалымат бере турган болсо, ошол биздин карапайым элдин дагы ою кимди уга эле деген бир немелер түшүнүк пайда болуп калат экен да. Ошондуктан биз баягы жалпы дарыгерлер бул мындай бир жерге топтолуп, анан ушундай кеңеш берсек жакшы болот экен. Активизм менен дарыгерликти кантип байкалаштырып атасыз? Чын айтсам, көп учурларда дарыгерлердин иш аябагында көп, анан эрте башталат да. Мисалы таң атпай жумушунда болуш керек, кандайдыр бир өзүнүн талкууларына катышыш керек. Андан сырткары тынымсыз кандайдыр бир жерлерде кеп кеңеш берип, дарылоо менен алектенип да кечке чейин. Албетте жана айтып кеткендей бир аз татаалыраак, бирок мен өзүм мындай билбейм, өзүм баягы кой биме байланыштуу техникага бир аз жакыныраакмын да. Анан интернет же мындай кандайдыр бир онлайн байланыштар аркылуу болсо мен баягы бир аз убакыт болсо дагы баягы көңүл бурганга аракет кылам, себеби бейтап жоопсуз кала турган болсо мен көңүлүмө бир аз немерөөк болуп калат да, кандай десем, кыжаалат болуп калам да. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо деле ошо жооп бергенге аракет кылам. Жетекчилик кандай карайт? Ошол учурда мисалы кандайдыр бир тоскоолдуктар жокпу? Жетекчилик мисалы үчүн чогулушта мисалы үчүн чогулушта болсо сөзсүз түрдө ал убакытта мен жооп бере албаймын. Мисалы үчүн операция учурунда болсо да албетте ал жерде дагы жооп бере албайм. Ал учурларда биздин башка кесиптештер ким бош боло турган болсо ошолор жооп берип коюшу мүмкүн. Анан мен мисалы үчүн кээде жазып коем, мисалы үчүн WhatsApp'ымдын статусунда мен ушул убакыттан жооп бере албайм деп жазып коем да. Ошон үчүн баягы эгер мындай зарылчылык жок боло турган болсо бейтаптар көп учурда үйрөнүп уже жазбай деле турат да. Мындай шашылыш болсо телефон чалышат. Ковидке чейин биз сизди билет элек, ошол медиага жакын адам катары жана медиага ачык адам катары тез жооп берип, ушундай интервьюларга жана дагы башка медиа аянтчыларга катышып жүргөн адам катары билебиз. Бирок ошол пандемияда сиз кадимкидей эле медиа персонага айландыңыз. Өзүңүз дагы ошол медиа кызматкерлери сыяктуу эле
видеодон, теледен чыгып, ажада калса подкаст жаздыра баштадыңыздар. Азыр Айзада Калканбекова сурап атат. Эрмек мырза, эки дарыгер подкастыңыздын дагы уланабы дейт. Ооба, мен дагы эмнеде күйөрман бул подкастка. Сурооңузга чоң рахмат. Подкаст тууралуу айтып кетсеңиз. Ушул суроо үчүнчүсүн албетте болот. Буюрса биз программаны жазып атабыз азыр. Январь айларынан кийин чыгып калат деп ойлойм. Эки дарыгер подкаст кандай подкаст? Эмне жөнүндө? Эки дарыгер деген аудио подкаст бул былтыр чыкты. 2019-жылы мен атайын подкасттардын Россиядан келген тренерлер менен катышып, мындай мен ойлогом да, башында заявка бергенде ойлогом, кыргыз тилинде подкаст жаздырабыз, дарыгерлер тууралуу деп ойлоп, мындай катышпайм деп ойлогом, жөн эле жиберип койсом, сиз кабыл алдыңыз, келиңиз дегенде, анан барып убактымды бөлүп катышып, абдан чоң жакшы маалыматтарды алдым. Себеби бул подкастка катышкан себебим бизде медицина тууралуу маалымат кыргыз элине жетишсиз да, мындай сапаттуу медициналык маалымат жетишсиз. Андан соң, мисалы үчүн, орустардын YouTube каналына кирсеңиз толтура. Мисалы үчүн, бейтап кызыктуу бир система тууралуу маалымат алайын десе, ал толтура. Кыргыз тилинде жок. Мисалы үчүн, бизде дагы орус тилинде билбеген жарандарыбыз абдан көп да. Ошол үчүн биз ошол кесиптешим Бегимай деген дарыгер, ал терапевт. Ошол экөөбүз Бегимайга айттым, Бегимай келип экөөбүз ушу региондорго ушул маалыматтарды биз жеткирели, медициналык тууралуу деп айтсам, макул деп, ошонун артынан ушундай медициналык эки дарыгер деген подкаст жаралып калды. Ал жерде биз эмне тууралуу айтабыз? Бул бейтаптардын дарыгерлерге кантип баруусу, эрежеси. Мисалы үчүн, биз дарыгерге барганда эч ким даярданбай эле барат да. Ага деле, мисалы үчүн, жумушка, интервьюга барганда эле сөзсүз түрдө даярданып барыш керек. Кандай жуунуп, таранып, тазаланып дегенде, жакшы кийимди кийип, себеби мисалы үчүн дарыгер дагы багы кеңеш берип атканда мындай комфорттуу бир абалда болуш керек да, ошондо гана кеңеш бере, мындай жакшы ыңгайлуу кеңеш бере алат. Андан соң даярданып келиш керек деп ошондой темаларды козгогонбуз. Мисалы үчүн, дарыгерге барганда эртең менен адамдар курсагын тойгозуп, ачка калбайын деп барышат. Мисалы үчүн кеңеш алган. Бирок балким ошол күнү анализ тапшырып калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ачкарын келиңиздер деген мындай кеңештерибиз бар да. Андан соң региондордо багы анализдерди кантип тапшырыш керек, кайсыл кесипке багы дарыгерге барыш керек деген ушундай жол көрсөтүү максатында биз ушул подкастыбызды жарыкка чыгардык да. Дарыгерлердин статусуга дагы токтолобуз. Ошол биздин дагы бир азыр эле мага айтышты. Жамааттык медиа ассоциациясынын көптөгөн өзүнүн радиолору жана жерлерде мультимедиа борборлору бар. Маалымат такыр жетпеген айылдарда. Ошол айылдарда сиздин подкастыңыз берилет экен, радиодон алар алып туруп ретрансляция кылышат. Ошого күтүп атышат экен, 3-сезону болот. Дедиңиз, эми ошол дарыгерлердин статусу тууралуу сүйлөйүк, анан дагы кайра ковидке келсек. Азыр дарыгерлердин статусу жөнүндө көп көйгөй айтылат. Алардын айлык акысы, алардын турмуш абалы, алардын дагы эмне, ошол кантип жашап атат, эмне менен жашап атат, ошол тууралуу кеп кылсак, мисалы, эки коомдо эки пикир бар да. Көп пикир бар, мындай негизинен эки пикирге бөлсө болот да. Бирөөсү айтат, ошол дарыгерлер аябай аз айлык алышат, колдош керек, айлыктарын көтөрүш керексе, дагы бир коомдун өкүлдөрү дарыгерлер бул аз айлыкты ошол өзлөрүнүн кызматтарына эчак киргизип алышкан, жана ошол кызмат аркылуу, мисалы, ошол сол чөнтөк аркылуу же болсо кандайдыр бир жөн эле көмүскө рахмат көмүскө алып ошол капчыгын толтуруп атат деп. Бирок ошол экинчи пикирдеги адамдарга мен айтат элем, ошол алган дарыгерлер алат, ага дагы мындай бир эмне эле ошол үйрөнгөн же болсо кандай өзүнүн мүнөзү туура келсе, кээ бири ала албайт, мисалы, уялат, кээ бири ошондой шарттарда жашап атат дарыгерлер. Бүгүнкү күндө дарыгердин статусуна сиз кандай баа берет элеңиз? Жалпы дарыгерден жалпак тил менен айтканда чындыгында мындай ыйлай турган эле абал болуп атат да, жалпысынан алганда. Себеби биздин дарыгерлердин мындай кандай десем,
орусча айтканда защитасы да, юридический защитасы да жок экен да. Мисалы үчүн дарыгерди бирөө сабап кете турган болсо, ал сабаган адамга мындай дарыгерди сабадың деген бир закон дагы жок экен да. Ошондуктан каалаган адам каалагандай дарыгерлерге мамиле кылып, урган учурлар да болот, атып кеткен учурлар дагы болду. Бирок ошол мындай жазаланбай, көп учурда жазаланбай калышты да. Жанагы башына токтоп кеткен дарыгерлердин баягы көмүскө тууралуу айтып кетейин. Дарыгер сапаттуу жардам көрсөтүш үчүн оюнда мен бүгүн кантип баламды багам деген ой болбош керек. Кантип мен үй бүлөмө жанагы продукт алып келем деген ойлор болбош керек. Азыркы учурда мындай сапаттуу эгер жардам берем десе. Мисалы үчүн чет мамлекет менен азыркы биздин дарыгерлерди салыштырсак, чет мамлекетте дарыгер жумушка келгенде мен өзүмдүн тажрыйбамды кантип ашырсам, кантип бейтапка жакшы жардам берсем деп ошондой ой менен келет. Мен Кореяга барып келгенде ошо дарыгерлер менен сүйлөшүп ошол ойлордун байкадым да. Бизде болсо бүгүн мен жумушка барсам, бүгүн мен ошо балама кантип куртка алып берсем экен, же кантип садикке акча таапсам экен. Бейтап жөнүндө ой аз болуп калат да. Бул биздин системага байланыштуу. Айлык акысына байланыштуу. Эми биз реалдуу болушубуз керек. Азыркы учурда менимче келерки бир 5-10 жылда дарыгерлердин айлык акысы көтөрүлүүсү мындай менимче планда деле жок болсо керек деп ойлойм. Эгер көтөрүлө турган болсо деле бул 3-4 миңге көтөрүлүшү мүмкүн, бирок азыркы биздин орто эсеп менен алган 8-10 миң айлык акыбызга бул 4 миң кошулса, бул эч кандай мындай көрүнүктүү бир мындай кандай десем жыйынтык алып келбейт да. Мен ушул чарадан кандай чыгарымда, кандай десем, кандай чара көрсө болот деген бир ой пикирим бар да. Мисалы үчүн Кыргыз мамлекетинде 100 миң калкка 17, кеминде 18 дарыгер бар экен. Бул мен жеке пикиримди бөлүшүп кетейин деп айттым да. Ушул бүгүнкү күндө пайдаланып, ошол 100 миңге 17 дарыгер. Эгер ошол 100 миңдин жок дегенде 10 миң адамы мындай акчасы бар, мындай күнүмдүк жашоосуна жетип да кошумча акчасы болуп, мисалы үчүн бир регионду алайлы, Баткен регионунда ошол 100 миңге 17 дарыгер. Ошол 10 миң адам мисалы үчүн өздөрү ошо дарыгерлерге кандайдыр бир фонд ачып, мисалы үчүн 100 сомдон болобу же 50 сомдон болуп, айында ошол дарыгерлерге акча бөлүп турса, мамлекет күтпөй. Ошондо менимче ар бир дарыгерге, 17 дарыгерге бир 30 миң, 40 миңдей акча чогулуп калат да. Анан ошол дарыгер эгер ошол акчаны дарыгерлерге берсе, менимче эч кайсы дарыгер мындай кандай десем, ошол ишенип берген акчага дарыгерлер ошо бейтаптарымды мен ушул ашыкча башка бир анализге жиберейин, же ашыкча бир дары жазып берейин деген түшүнүгү жок болуп калат да, уялат мисалы үчүнчү. Азыр кандай болуп атат, ошо акчасы жок, көмүскө акчаларды алып, ушундай бейтаптын залалдыгына иштеп калып атабыз да, ачыгын айткандачы. Эгер ошентип эл мамлекетти күтпөй колдосо, менимче биз жакшы бир жыйынтыктарга келмекпиз да. Бул мен ушундай бир максатым, ушундай бир кандай десем, орусча айтканда бир кыялым, кыргызча айтканда кыялым бар да ушундайчы. Эгер биз качан мамлекет бизге айлык акысын көтөрөт деп күтүп олтурбашыбыз керек. Мындай кейс бар бекен, сиз кызыгып көрбөдүңүзбү башка? Бар экен, бир-эки жерлерде уктум ушундай краудфандинг деп азыр неме сөз болуп атпайбы? Ошентип дарыгерлерге жардам берсек болот да. Мисалы үчүн менде окуя болгон. Атам ооруп калганда менин эле бейтаптарым мага акча чогултуп бергенде, өзүмдүн эле тажрыйбам да. Мен буга чейин аларга баарына мындай акча албай эле бекер кеңеш берип жаткан, бирок ошондой кыйын абалга өзүм келип калганда, ошолор баардыгы мага акча менен чогултуп жардам берип, атамдын буйруса жакшы болуп кеткенине чоң салым кошту. Анан ошентип мага жардам берген адамдарга мен кантип ошол баягындай ашыкча бир назначенияларды берип коем да, андай менин жүрөгүм чыдабайт мисалы үчүнчү. Ошентип менимче биз элибиз жалпы дарыгерлер менен бири-бирибизге биримдикке келсек, анан биздин баягы элибиздин ден соолугу чын болушуна салым кошобуз деп ойлойм да. Ушундай неме. Сонун сунуш экен. Эми ошол жыйынтыктоо, эфирибизди жыйынтыктоо бөлүгүнө өтөбүз. Кайрадан ковидке өтсөк, ошол бүгүнкү күндө кыш сезон, бул сасык тумоонун сезону менен байланыштуу. Кантип биз ошол ковид оорусу менен сасык тумоону аралаштырбай, белгилери менен жөнөкөй тил менен эле түшүндүрүп кетсеңиз, айрыкча ошол аймактагылар көрөт бизди.
Анан азыр кандай болуп атат сасык тумоонун абалы жана ковиддин абалы? Ковиддин абалы азыркы бүгүнкү күндө саны ылдыйлап баштады. Мен акыркы күндө карадым статистикага 200-300 болуп баратат. Балким мындан да көп болушу мүмкүн, бирок элдер көпчүлүгү кайрылбагандыктан. Анан баягы бизде онлайн сайт бар го, жанагы бүгүн канча баягы керебет бар, баягы бейтаптарга коронавирус илдет. Бүгүнкү күнү байкасам 500 экен. Демек абал мындай каякта 500? Бишкек шаар боюнча. Бишкек шаар боюнча 500 бош орун бар экен. Эгер бирөө ооруп кала турган болсо, бирөө кайрылам десе, сөзсүз түрдө ал жатат, эгер оор формасында же орто оор формасында боло турган болсо. Бирок бул биздин баягы көңүлүбүздү бош койбош керек. Себеби коронавирус илдети бул азырынча жоголбойт. Вакцина болгон учурда деле биз ал вакцинаны алганга чейин жок дегенде 1 жыл 2 жыл убакыт кетет экен. Андан соң сасык тумоо боюнча айтып кетет элем. Азыркы учурда окумуштуулар кандайдыр бир мындай жыйынтыктарды берип атат өздөрүнүн изилдөөсү боюнча. Азыркы учурда сасык тумоо менен чалдыккан бейтаптардын саны аз экен. Себеби биз азыркы учурда бет кап тагып, социалдык аралыкты аз болсок да сактаганга аракет кылып, анан ооруп калсак үй шартында дарыланып жаткандын себебинен ошо сасык тумоо менен чалдыккан бейтаптардын саны абдан аз болуп жатат экен. Бул жакшы көрүнүш. Ошондуктан мен элибизге кайрылып кетет элем. Эгер ооруп калсаңыз, сасык тумоо болсо деле, коронавирус болсо деле, үй шартында дарыланып, эгер жеңил формасы болсо, оор формасы болсо дарыгерлерге кайрылып, андан соң бейтапканага жаткыруу максатын көздөсөңүздөр, ошондой жеңил формасында ооруп белгилер пайда болуп калса, үй шартында дарыланып эч жакка чыкпаңыз. Бирок азыркы учурда жөтөлүп, мурду бүтүп, сасык тумоого сымал оору болуп атса дагы, бул коронавирус эмес деп чыгып кеткен адамдар көп көрүнүп атат да. Мен айылга кече барсам, биздин тууганыбызга эле 85 жаштагы кемпирибизге 20 адам үйүнө кирип келди да. Ошол 20 адам, ошол иммунитети жакшы адамдар. Бирок тиги отурган адамды мындай отурган адам бул ооруп калат эле, бул 85 жашта эле деген түшүнүгүбүз жок болуп атат да. Иммунитети начар. Ошол жоопкерчиликти эми ушунча адам каза болуп кетти, ошо түшүнүп жоопкерчиликти алсак абдан жакшы болмок да. Ошол нерселер азыр бизде көрүнүшү начар болуп атат. Дагы бир жолу кыскача эле айтып кетсек, мисалы ошондо кандай белгилер сасык тумоо болот, кайсыл белгилер коронавирус болот? Коронавирус илдетинде дене табы көтөрүлөт, жыт сезими көп учурларда жоголуп атат. Биринчи мындай көзгө көрүнүштүү белгилерден, андан соң баягы булчуңдардын оорушу, сөөктөрдүн оорушу, сасык тумоодо бул мурдун бүтүп, баягы чүчкүрүп, дене табы деле жогорулайт, бирок коронавирус илдети болгондо өпкө абдан мындай дискомфорт болуп, ошондой белгилер пайда болот. Бирок менимче, эгер ошондой сасык тумоонун белгилери болсо деле, коронавирус илдетинин белгилери болсо деле, үй шартында дарыланып, дарыгерлер менен кеңеш керек. Мен сасык тумоо жеңил эле болот деп, мындай жоопкерчиликке барбаш керек да. Сиздин компетенцияңызбы билбейм, бирок сасык тумоого каршы акысыз же болбосо жеңилдетилген вакциналар сатылып алынган, жана алар берилип атат деген маалыматты таратышкан эле. Ошолордун абалы эмне болуп атат? Анан аны канчалык биз алсак туура келет деп ойлойсуз? Сиздин жеке пикириңиз? Баягы ноябрь жыл сайын октябрь-ноябрларында сасык тумоого каршы эмдөөлөр жүргүзүлөт. Быйыл деле ошол жүргүзүүлөр болду. Менимче анын дагы салымы чоң. Сасык тумоо менен ооруган бейтаптардын саны аз болгондуктан. Эгер албай калган адамдар болсо, менимче азыр дагы кеч эмес. Мен бул боюнча эпидемиологдор менен сүйлөштүм. Себеби могу январь-февраль айларында элдер дагы көчөгө чыгып, мындай бири-бири менен байланыш болгон учурда, майрам күндөрү болгондо сасык тумоого да калып алышы мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда дагы сасык тумоого эмдөө алса болот. Ал акылбы жөнөкөй адамдарга? Үй бүлөлүк ооруканаларда менимче билишим боюнча акысыз эле, бирок сиз эгер андан дагы сапаттуу вакциналарды алам десеңиз, ал жеке клиникаларда бар. Коммерциялык. Коммерциялык акылуу алар. Ал кандайдыр бир элдин арасында жүрөт. Ал вакцинаны алганда, эмдөөнү алганда кайрадан бир аз ооруп туруп, анан аяга тикесиң деген. Ушул канчалык деңгээлде? Бул жерде мындай миш-миш. Вакцинаны алгандан кийин бир аз иммунитет ылдыйлай түшөт. Ошол 1-2 күн. Ошондуктан баягы айтышат го, душка түшпөй туруңуз, суукка чыкпай туруңуз депчи. Иммунитет түшкөн учурда сиз бир кара жумуш жасап, суукта бир кар күрөп же бир нерсе болуп, иммунитетиңизди түшүрүп алсаңыз, сөзсүз түрдө ооруңуз өрчүп кетиши мүмкүн.
А эгер үйдө же жумушка барганда жылуу кийинип, жылуу мындай тамактанып убагында иммунитетти түшүрбөй колдоп турсаңыз, чыңдап турсаңыз, ал учурда оорубайсыз. Менимче бүт бардыгын эле сүйлөштүк, бирок сиз дарыгер активист болгондуктан сөзсүз түрдө биздин студияга кайрадан келип жаңы маалыматтар менен бөлүшөт деген ойдобуз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрмандары, биздин студияда хирург жана урген терапевт Эрмек Исмаилов болду. Эрмек Исмаиловду сиздер телеканалдардан дагы көрө аласыз, эки доктордун версиясы да бар, ой, доктор жооп берет беле? Слово доктору деген. Ал жерде да кээде чыгып калабыз, ооба, ал жерде да көрсө болот. Андан сырткары подкаст уксаңыз болот. Бүт подкаст дистрибьюторлорунда эки дарыгер деген подкаст бар, аудио подкаст. Подкаст мен билишимче азыр жамааттык медианда кээ бир радиолорунда чыгат экен. Ойлойбуз дагы да болсо сиз менен дарыгердин статусу, дарыгерлик жана активизм дегилелерин саламаттыгы тууралуу көбүрөөк сүйлөшөбүз. Сизге чоң рахмат атайын келип маек курганыңыз үчүн. Интервьюну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Рахмат.